амандық сұрайым жалпыңдан, қалато қырғыз қалқыман. Ақтаңданда башталды қана құлақты салғыла, мен болсың ырдап берейін, бүгін күн барт майрамда, майрамдық болсын жалпыңа, оң амансың құды қалайық. Ақтаңдай теле көрсету, бұйыл 25-ке толғаны, бұйырса қылымдық келген чоң өнер, ар бірін келдік көрсетіп, бұл деген ақтаңдайдың да бұл жолы. Қылымдарды қарытқан, бабаларым баштаған, манастан шында уладық, дастан менен қомысшы, болбосым төкпелердің қырғыз қадалай қайтылып келет тойдоушы. Алемі бүгінда гүлдөй туғандар, күн өсті қырғыз қонышы, жаныма келді туғандар, қолына қомыз қармаған, екі бірдей гүл қыстар, болбосың ежеке менен ерді, оқучысы жанында, оматты қырғыз төріні, бұлар өнерге көрді қамылға. Емен қамансың арбыды чырақтар, мұна сана бар менен бүйайна, жалпыңа сайра берешет, қомыстардың қылдарын, болбосо қоңғыру дойды ұшын, жалпыңа арна берешет. Қана күйге толқып ерде бір құмардан қаңғыла, бұйырса жақшылық болот алдыда, сана бар болса қадімге, өренің өзгөн жерінде, мұнарасында еңгілік, байырқың елдің төрінде, алемі бүйайна болсын бұл кесте, қадімгін қоштың шарында, қанчалаған таланттар оқып жата жанында, анда бүгінгі майрам құт болсын, құтты қайтам барыңаң. Сана баранда келіңіз, сізді болса бізде теген ербеген жапжаш чағыңда, жаңа филармония залында, бір кестен оқып жатқан чағыңда, чырпықтай қысмалыңда, андан бері қомысты қолыңыздан түшірбей, далай залқар күйлердің ерге елген қарнап келесіз. Анда кезектің күн берейін, мына жалпылар ұқсын чоғылып, мен да чоғылып алып той көрейін. Бұл болса жақшылық мына қарачы өнерменен башталды. Қана қағылайын қалың жұрт барыңар құлақ салғыла, сіздер менен чоғылып сана барды көрейін.
Ey азамат, қолыңыз тарт көрбесін дейді ғой. Арбаңыздар, дағы бір рет ала толық қалың жұрт. Бүгін бүткіл дүйнөлүк аялдардың ел аралық майрам күні. Ошондой эле улуу Рамазан айынын мына 8-нчи күнүнө жалпыңыздар тосуп, куттуу ушул 30 күндүк орозону баарыңыздар кармап, өзгөчө ушул элибизде жакшылыктар болгон чакта мына биздин эки бирдей кыргыздын гүл кыздары, өнөр ээлери биздин жаныбызга келип отурат. Санабар Артыкова азыр эле ушул Карамолдо Орозовдун ыбарат аттуу күүсүн чертип, мына баарыңыздарга маанай тартуулап отурат. Кош келипсиздер. Акыбал кандай, алгандай дегендей. Жакшы. Жакшы жүрөбүз иштеп. Эң сон жакшы. Бүгүн эми сиздерде аябай ушул негизи аял заты бул айымдар, энелер биздин өзүбүздүн чоң бактыбыз. Жараткан Алла Таала дагы ушул адамзат жаратканда аял эркек кылып жаратып, анан айрыкча өзгөчө айымдарды назик кылып жаратканда, мына өзүңүздүн окуучуңуз биздин ушул Куттуу Ош шаарында дагы жакшы жаштарга биздин келечектин ээлерине өзү өнөрүн үйрөтүп, колдон комузду түшүрбөй кыргызга кызмат кылып келаткан шакиртиңиз Бүбайна Тагайбековадан бир көп угалыга. Биз негизи Актаңдай телекөрсөтүүнүн баштапкы ушул максаты биринчи ушул ачылгандан бери жака быйыл мына 25 жылдын жүзү болду. Биз ошол элдик өнөрдүн туу чокусу төкмөлүк, манас айтуу, дастанчылык, ырчылык, комузчулук ошол бүт эле ушул элдик өнөргө баш отубуз менен элтерде ушул элге жаңыртууну негиз багыт кылганбыз. Бүгүн эми сиздерден чебер колуңуздардан жалаң күбөлөрдү угабыз. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Анда Ниязалы атабыздын Кептебого чыгармасынын күүсүн аткарып берейин.
Ай балли. Бар болуңуз. Майрамыңыз менен. Кандай маанай? Жакшыбы? Окуучулар, шакирттер негизи жакшы элеби азыр? ооба мугалим болушту атам окуучуларды азыр дагы сагып атып келдим. Эң сонун. Негизи бүгүн ошол сөздү азыраак кылып туруп аябай көп мен жакшы майрам күнү сиздердин ушул майрамыңыздар бирок ошондой болсо да кызматташсыздар да бүгүн. Көбүрөөк чертирип алайын деген учурдан пайдаланып. Эл журтубузга шаң болсун. Мен азыр сиздерге Нурзат Оразалиеванын Сезимде толгоо деген күүсүн ойноп берейин. Нурзат арабыздан жок болуп калды. Эми ошол күү аркылуу өзүнүн сезим толгоолорун билгизейин десе керек. Ошол күнү сиздерге ойноп берейин.
жай жаннаттан болсын. Негизи аябай ушундай жаркыраган кыз эле Кыргызда. Ошол көпчүлүк учурларда биздин кээде айтыштарга да келип калыптыр, ошол күүлөрүн чертип берчү эле да. Анан бул ар бир эле пенденин экинчи өмүрү болот экен. Экинчи өмүрү ушул элге калтырган күүлөрү, чыгармалары. Колуңуз тарт көрбөй, дайыма ошол эстеп жүрөлүк өткөндөрдү. Абдан сонун. Майрамды кандай тососуз? Майрам деген жакшы да. Өзү тирүүлүктө ар бир күнүбүз өз майрам дейт. Эми ар дайым майрамдагыдай шаңдуу, өзүңдүн маанайын көтөрүп жүргөн эң сонунда. Бүгүн эми майрам сиздердин майрамыңыздар. Үйдө аябай белектер менен күтүп атса керек, күйөө бала. Ооба, балдарыбыз, кыздарыбыз белек менен, неберелер менен, буюрса. ийгилик. Байына келиңиз. Сиздин маанай кандай? Жакшы. Жамаат менен, үй бүлө менен. Үй бүлө менен тособуз. Эң сонун экен. Келиңиз эми сизден дагы бир чоң жакшы чыгармаларды. Баягы бүгүн эл журтубуз ушундай бир кумар канып, чер жазып алсын күүлөрдөн, Мен Гуайна жөнүндө эки сөз айтып кетейин. Гуайнаны мен ушу сиз айткандай ушундай кичинекей кезинен комузду колуна карматып, ушул нотаны үйрөтүп, ошентип окуттум эле мектепте, музыкалык мектепте. Мына эми устаттан шакирт өтөт дейт. Жашынакай комузчу болуп тарбияланып, чоң сахналарда ойноп келе жатат. Азамат өнөрүң өркүндөй берсин. Ооба. Элибизге белгилүү болуп келатат буюрса. Баягы эжени көрүп сиңди өсөт, устатты көрүп шакирт өсөт да, эми шакирттер чыгып жаркырап турса аябай сүйүнөбүз да. Келиңиз. Кандай сонун чоң бакыт бул. Ошо мен дагы сүйүнөм. Азыр ошо кичинекейимде атам эшитип апарган эжекеме. Анан ошол жерде 5 жыл окудум. Ошол жерде турмуш куруп, ушул жерде калып калдым. Ошто азыр эжекеме рахмат айтам. Көчөдөн көрсөм эле барып чуркап рахматымды айтам. Ошо анан өзүм дагы окуучуларды саап өтүп келем. Ошо кичинекейлер келгенде өзүм эстеп азыр эжекеме рахмат айтам да, ыраазычылык келет да. Эң сонун. Эң сонун. Ана Өзү эмесе- дагы кезинде баягы биз Оштогу ушул Рыспай Абдыкадыров атындагы филармония жаңы ачылганда биз алгач карлыгачтарда катарында иштеп жүргөнбүз да, ошондо өзү санабар студент эле. Анан келип бизде оркестрде өзү жеке ошондо ойнойт эле да. Мен азыр ошону салыштырып отурам. Көрсө баягы сизди ошондой кылып жетелеп келген турбайбы? Ооба, эми баягы үйдө дагы ата энең дагы анан эжекең дагы турмушуңа чоң таасир берет экен. Себеби эжекеден алган нерселердин баарын азыр мен окуучуларыма берем да. Эжеке мындай токтоо, анан оор салмактуу болуп, мени кабыл алуусу жакшы болгон да, мени эркелетип, чтобы сенин келечегиң бар деп мени өстүргөн да. Ошол нерсе менде бар. Азыр мен да окуучуларыма эжекем кандай мамиле кылса мен да ошондой мамиле кылам. Эң сонун. Ошого эжекемдин немеси менин азыркы кесибиме, мен комузду таштабай мындай алып кетип жатканыма эжекемдин салымы өтө чоң да. Анан ата энем дагы окуйсуң деп неме койгон. Жакшы. Эң сонун. Үй бүлөдөн дагы, айылына чөйрөдөн дагы жакшы да бул нерсе. Колдоо болуп турса, келиңиз. Анда эмесе өзүбүздүн майрамыбызга, жалпы элге Мукаш Борбу атабыздын таң булбулу күсүн чыгарып берген.
Айбалли. Эң сон бул баягы устаттан шакиртке, атадан балага уланган улуу салт да бул. Эзелтен эле келген ошол абдан жакшы салтты учугун улап, ана буйрукса чындап эле жана өзүңүз айткандай аздыр көптүр кыргыз журтчулугуна ошол комуз кармап, айрыкча биздин Оштогу ушул жанагы филармонияда болобу же шаардагы бир чоң иш-чаралар болуп калабы, биз көрүп калабыз комузду чертип баягы жамаат менен турганда, бул дагы чоң бардык өнөр ээлерине негизи эле элдин сыймыгы да. Бар болуңуз, колуңуздан комуз түшпөсүн. Келиңиз эми сапарыбызды улайлы. Эми дагы бир чоң күүлөргө токтосоңуз керек. Анда мен ушу Болуш атабыздын Эмгек шаңы деген күн ойноп берейин. Комуз башка мына батыштын эме аспабына караганда ушул бизде комуз аябай жакшы кетип атат. Комуз эми ушул бүт элдик аспаптар. Анын ичинде ушул комузду үйрөтүп келебиз. Анан окуйм дегендер аябай көп. Окуучулар анан уже чоңурактар да үйрөнө баштады. Анан ошо мен 30 жыл иштеп койдум мектепте. 30 жыл арасында көптөгөн бүтүрүүчүлөр бүтүрдүм. Эми бардыгы эле комуздун аркасынан кетпейт экен, кийин кесибин өзгөртүп, анан ошонун арасында мына байына кайра өзүм менен тең тайлашып мына комузчу болуп кеткенине сүйүнөм. Эми бардыгы комузчу болбосо дагы ошол өнөрдү үйрөнөйүн деп көбү кызыгат. Анан окутабыз, бүтүрүп атабыз. Айрыкча мына азыркы мамлекет башчыларыбыз, негизги азыр жетекчилер мына айылдагыларга, негизги ошо райондогуларга дагы өзгөчө бир жакшы маани берип, көңүл буруп, маданият тармагына да аябай көңүл бура баштады да. Ошондо
Мен билгенден эле билинбей мына 40 жыл ашып кетти. Ушул тааныганыма 40 жылдан сизди. Анан жанагы мамлекеттик сыйлык дегенди кандай болуп атат ошол тарабы, мындай жөнөтүлдүбү же жөн эле дагы эле жүрөсүңөрбү дегендей? Эмгегибизге сиңип калса керек деп ойлойм, бирок биз андай эч ким бизге мындай колдоо бербейт го деп ойлойм. Себеби канча адамдар алайын деп барып деле ала албай жүрөт да. Анан биз Демек баягы ошол жерде жетекчиликтерге барып кулагына күмүш сырга демекчимин да. Барып көп жылдан бери ошол Өзгөн районуна ошол аябай кызмат кылып келесиз, айрыкча өнөр жаатында. Эми балким бир назарына илинген болсо баягы болуп кетиши ыктымал деген ой. Үмүт деп коет го, үмүт кылып туралы. Үмүтсүз шайтан дейт го. Ошол үчүн биз дагы каалайт элек ошондой бир эмгек сиңирген наамдарды алып, элге дагы жаркырап, бул деген ар бир өнөр адамына кандайдыр бир колдоо катары эле негизичи. Ошону каалайт элек, келечекте ошондой көп жаштар тарбиялап өстүргөн Санабар эжеке бир Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамын алыптыр деп сүйүнүп калсак аябай сонун болот эле. Угуп каларбыз, ал деле алыс эмес чыгар. Эми келиңиз, Убайна өзүңүз колго комузду алыңыз да дагы бир шаңшытып жибериңиз. Анда эмесе кийинки чыгармабыз Карамолдо Орозов атабыздын Жаш кирбиз деген чыгармасын чыртып берейин. Жакшы болот. Абдан сонун. Бул негизи ошол биздин ата бабаларыбызга аябай ыраазы болобуз да. Ушундай чоң залкар күүлөрдүн баарын бизге таштап кеткен. Азыр дагы жакшы күүлөр чыгып атат. Мана баятан бери билинбей, байкасак жакшы күүлөр менен, жакшы сөздөр менен сиздер менен олтуруп, бүгүнкү ошол күнүбүздө кандай билинбей убактыбыз өтүп кеткенин билинбей олтурат. Сиздерге чыгармачыл ийгилик каалайбыз. Бүгүн сиздер менен биргеликте сиздерге жана жалпы эле биздин Кыргызстандагы айымдарга, биздин эл-тердеги жамаатыбыздагы баардык кыз келиндерибиз баарына
элтердеги мырзалардын атынан, өзүбүздүн атыбыздан сиздерге ушул бүгүн көрсөтүүнүн соңунда бир ыр белек кылып берейин. Ушуну кабыл алып коюңуздар. Сөзү Жеңиши Бурайга таандык, кытайлык бир боордорубузду ичинде бир мыкты акын өткөн. Обону өзүмө таандык, Сен сулуу деген чыгарма. Актыгың жаңы кар белей, алкымың шекер бал белей, калкымдан чыккан сулуу сой, каникей сенче бар белей, аялдын ашкан сулуусун, ай жүрөк сенче жар белей, ай жүрөк сенче бар белей, адамдын баары тең сулуу, ашыктар андан эң сулуу, аламда жоктур теңдеш ой, апалар гана эң сулуу, апалар биздин эң сулуу. Кыяктай белиң тал белей, кызарган эрдиң кал белей, кыздардын кымбат эжеси ой, кыз сайкалы сенче бар белей, аламдын ашкан сулуусун, акылай сенче жар белей, акылай сенче жар белей, берилип алган жар үчүн, билемин жаным сен сулуу, кыдырсам жоктур теңдеш ой, кыргыздын кызы эң сулуу, кыргыздын кызы эң сулуу. Сулуунун өткөн сулуусун, Зулайка сенче бар белем, жаркының жарык жай белей, жай күлкүң толкуп шар белей, жаштардын өткөн батырың, жаңылай сенче жар белей, жаңылай сенче бар белей, адамдын баары тең сулуу, ашыктар андан эң сулуу.
kızlar en sulu, özgöndük kızlar en sulu. Alamda yoktur tengeş oy, apalar bizden en sulu, Kırgızdın kızı en sulu, ömürlük carım en sulu. Ушундай чыгармалар сиздерге арналды. Бар болуңуздар. Кадырман калың журт. Ушуну менен актаңдай теле көрсөтүү соңуна чыкты. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Эл терден алыстабаңыздар. Биздин көрсөтүүлөр уланат. Биз сиздер менен кийинки көрсөтүүдө жолукканча аман туруңуздар.